10 август. Кудайым, мага ырайым кыла көр. Кудайым, мени өзүңдүн улуу ырайымың боюнча ая, өзүңдүн улуу кайрымдуулугуң боюнча күнөөлөрүмдү өчүрүп сал. Забур 50 бөлүм 3-аят. Забурчу өзүңдүн улуу ырайың боюнча, өзүңдүн улуу кайрымдуулугуң боюнча мени аяй көр деп 3 жолу айтат. Кудай Мисирден чыгуу 34 бөлүм 6-7 аяттарда төмөнкүдөй убада берген эле. Теңир пендесин сүйгөн, ырайымдуу, чыдамдуу, абдан боорукер, адилеттүү, миңинчи тукумуна чейин ырайым кыла турган, айыбын, кылмышын жана күнөөсүн кечире турган, бирок жазасыз калтырбай турган Кудай Теңир. Күнөөлөрү кечирилбей турган күнөөкөөлөр бар экенин дөөт билген. Ошондой эле кандайдыр бир табышмактуу куткаруу ишинин натыйжасында күнөөлүү деп табылбай, тескерисинче күнөөлөрү кечирилген күнөөкөөлөр бар экенин да билген. 50-забурдагы сөздөр анын ушул табышмактуу ырайымга таянып жатканынан кабар берет. Кудайым, мени өзүңдүн улуу ырайымың боюнча ая, өзүңдүн улуу кайрымдуулугуң боюнча күнөөлөрүмдү өчүрүп сал. Биз дөөткө караганда бул куткаруунун сырын көбүрөөк билебиз. Анткени биз Машаякты билебиз. Бирок дөөт сыяктуу эле биз да ошол ырайымга таянабыз. Дөөт өзүнүн алсыздыгын билип, Кудайдын ырайымына жана сүйүүсүнө таянуусу эң маанилүү кадам болуп саналат. Бүгүнкү күндө бул өзүбүздүн алсыздыгыбызды моюнга алып, бизге керек болгон бардык ырайымга өзүнүн каны менен жол ачкан Машаякка кайрылууну билдирет.